Кытайдын түндүк батышы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Албетте, Үрүмчүдөгү соодагерлер дүйнөсү канчалык жакшы баалашсаңыз, базар ошончо кызыйт. Кыргызстан үчүн тажрыйба алмашууга ылайык келген тоо туризминдеги өзгөчөлүктөр, табигаты, туризмдеги потенциалы абдан окшош. Экстремалдуу сүйгөндөрдүн эмоциясын сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Ар өлкөдөн барган коноктор менен болгон кызыктуу учурлар. Балдарды жаштайынан тазалыкка, дисциплинага үйрөткөн тажрыйба. Мугалими да активдүү катышканы жакшы экен. Улуу жибек жолунун боюндагы Цяохэ тарыхый шаарчасы тууралуу кызыктуу маалыматтар. Үрүмчүнүн түндүк тарабында негизинен казак, уйгур тектүү жарандар басымдуулук кылат. Бирок биз Кокустан кыргыз бир туугандарыбызга жолугуп калдык. Туугандар кандай жанат? Жакшы, жакшы. Кыргызстан тууралуу нелерди билесиз? Кыргызстан дегенде эме ошо бир кыргыз туугандарыбыз көз алдыбызга келет. Байын десең жол сал, Кытай макалынын иш жүзүндөгү үлгүсү. Айтор, Кыргызстан үчүн пайдалуу жана кызыктуу көрүнүштөрдү баяндайм. Назар салыңыздар. Берүүнү Цинжандагы Алтай шаарынан тагыраагы табигаты, туристтик потенциалы дээрлик Кыргызстанга окшош аймактардын өнүгүү багытын баяндоо менен баштоо максатка ылайык болуп турат. Алтай абасы таза тоо койнунда жайгашкан мейманкана, кафе-ресторан, эс алуу жайлардын түрүнө толгон шаар. Калааны туристтер үчүн кызыктуу жана таза кармоо негизги приоритет экени байкалат. Айтсак, шаарды тазалоо түн жарымда, таңгамал, түштө да токтобой жүрөт экен. Олар негизи таптыз эле жолду тазалап кеткен. Анткени азыр Алтай миллиондогон туристтерди кабыл алып киреше таап жаткан маалы. Тяньцзюньшань деп аталган көп функционалдуу тоо курортунда октябрдан баштап апрелге чейин сезон токтобойт. Жалпы узундугу 70 километрди түзгөн 72 муз жол бар. Айтмакчы, туристтердин көпчүлүк бөлүгүн Кытайдын туш тарабынан келгендер түзөт. Бул өлкөдө өз мекенинде саякаттоо маданияты калыптанган жана анын жыйынтыгы акчанын сыртка чыкпай, экономикада айланышын шарттайт. Бул жер күндүз дагы, түнкүсүн дагы тынбайт, түнкүсүн дагы өзүнчө бир коздукту тартуулап, караңыздар элдердин көптүгүн. Туризмден эң бир, кышкы туризмден эң бир өнүккөн бир жери. Бизди тоо курорту менен тааныштырып жаткан Ле Цзянхунь. Ал 600 миллион юань же 82 миллион доллар жумшап, Кытай боюнча эң чоң тоо курорттордун бири улуу жибек жолун жаңы деңгээлге чыгарып жатканын айтууда. Тоо туризминин өнүгүшүнүн сыры ушул жерде жатат. Анча алыс эмес жерде тез жүрүүчү электр поезддин станциясы, эл аралык талаптагы жол, свет, интернет, айтор керектүү инфраструктура жеткирилген. Бул албетте инвестордун келишин шарттайт. Бул жер күнүнө 30 000 кардарды тейлей алат. Быйыл миллиондон ашуун турист келет деп ишенебиз. Биз аны үчүн болгон шартты түздүк. Ишкерлер кардарларды тартыш үчүн абдан изденери барган ар бир жайдан байкалып турду. Жылдыздар менен сырдашып отуруу жергиликтүү жаштардын сүйүктүү эс алуусу. Сиздер кадрда көрүп жаткан Кооз парк мындай салттуу туризмдин бир багытына айланды. Эс алуучулар үчүн түрдүү форматтагы, түрдүү бир аянтчадагы тамактануучу жайлар, отелдер бар экен. Мисалы, бул жерде оппа! Түнкүсүн жылдыздар көрүнөт экен. Мынтип жылдыздарды карап, чай ичип отурганга ыңгайлуу. Ошол себептен өзгөчөлүгү. О, кыргыз мында.
Кытайда 1,5 миллиард, анын ичинде Синьцзянда 25 миллион калк жашайт. Ошончо элдин ичинен ички миграцияда иштеп жүргөн кыргыз боордошубузга кокустан жолугуп калдым. Бир кыргызга жолтурбай айтканда бүт элеси айтамын. Жакшы, бир тууганым, кубанычтамын. Кубанычтамын сизди көрүп. Улуттук каада салтты бекем сактап атышат, Кытайдагы кыргыздар. Ошондуктан биз жакшы көрөбүз силерди. Бизди жакшы көрөбүз. Мүмкүнчүлүк болсо барабыз Кыргызстанга. Кыргызстан тууралуу эмнелерди билесиз? Кыргызстан дегенде эми бир боор кыргыз туугандарыбыз көз алдыбызга келет. Жок, мындай кандай элестетесиз? Бир окуйсузбу? Бир нерседен карап окугансыз же интернеттен көргөнсүз да? Кыргызстан анча кеткен. Көп билбейсизби? Сүрөттөрүн көргөн эмеспиз же видеолорун? Сүрөттөрүн көрөбүз. Көрөсүз, Видеолорун көрөбүз. 10 күндүк сапардын алкагында экинчи кыргыз боордошубузга да тоог оюнуна жолуктук. Божий деп аталган лагерде көбүнчө казак тектүү жарандар менен чогуу келген конокторго ат мингизип тиричилигин өткөрөт экен. Турмуш тиричилик кандай? Туугандар кандай жатат? Жакшы. Казак болуп эле кеттик го биз азыр. Казактар эмеспи кыргыз? Биякта кыргыздар аз, казактар көппү? Эмне кылып тиричилик кыласыңар? Ушул туристтерге ат мингизип тиричилик кыласыңарбы? Ат мингизип тиричилик. Саатына канча? Саатына 200 юань. 200 юаньбы? Жакшы акча болобу бир күндө? Жакшы. Турмуш тиричиликке жетет? Жетет. Жакшы. Тоог оюнунда жашаган элдер да туристтерди кабыл алуунун жолун тааптыр. Трактор, квадроциклдер менен түрдүү экстремалдарды тартууларын көрдүк. Тоог оюнунда жаткан кар эле эмес, көлдүн бетине тоңгон муз дагы киреше табуунун бир булагына айланган. Бул экстремал оюндар үчүн чоң деле каражаттын кереги жок, бирок туристтерди балалыкка жетелеген өзгөчө ыкма. Муз баскан тоодон суу жок чөлгө. Турфанда жайкасын күн 50 градус ысыйт жана жаан-чачын өтө аз. Бирок Турфан ушундай чөл аймак экенине карабай даамдуу жүзүмдүн мекенине айланган. Кантип десеңиз, анын жообу 2000 жыл мурун ишке ашкан Киарис суу системасын баяндоодон соң түшүнүктүү болот. Тарыхый маалыматтарга карай, Тянь-Шань тоосунан жердин асты менен суу системасы чөлгө тартылган. Кыргызда суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деген сөз бар. Ошол сөз так ушул жерге мүнөздөмө берет экен да. Анткени карабайсыздарбы? Тянь-Шань тоосунан сууну мөңгүнүн суусун ошол муздак боюнча ысык чөлгө алып келип жүзүмдөрдү сугарып атышат булар. Кытайдын эң сууга таңкыс жамгыр дагы жабаган бир чөл аймагы болгон. Анан ошол тоодогу ошол сууну алып келгенден кийин бул жердин жүзүмү абдан даамдуу болуп, дүйнөгө жүзүм экспорттоп таанылган аймакта бул. Кол менен тоонун түбүнөн бир адам өтө алгыдай кеңдикте казып келгендиги азыр туристтерди таң калтырууда. Азыр эми Киарис бир чети тарыхый жай катары таанылган. Ал эми турфандыктардын жүзүм өстүрүү ыкмасы бүгүнкү күндүн да мыкты тажрыйбасы ойдон калууда. Азыр эми заводдо мейиздин түрү өндүрүлүп, экспортко чыгып жаткан маалы. Бул жайга баргандар даамдуу мейизден сатып алмайынча кете албайт. Жакшы жери Кытайда фирмалык дүкөн, соода борбор же көчөдө болобу, кадимки базардагыдай кызуу соодалаша берсе болот. Бул деген бодон жана 5 беришин керек го, юан болуш. Соода демекчи, Кытайдын түндүк батышында соода сатык маданиятынын тарыхы терең. Бул илгери батыш менен байланыштырган улуу жибек жолунун боюндагы Цяохэ тарыхый шаарчасы. Цяохэ тууралуу Википедиядагы эле маалыматтарды карай турган болсок, Жуши хандыгынын, андан кийин Тан династиясынын карамагында болгону, 840 жылдары кыргыздар уйгур каганатын өзүнө каратканга чейин Цяохэ уйгурларга тийиштүү болуп турганы жазылат. Башкача айтканда, бул шаарча тарыхый окуяларга күбө болгон, бийлик менен байлыктын издери калган жайда. Илгери ошо соодагерлер ушул жерге келип түнөгөндө, алардын акчалары менен кошо баягы ар кандай илдет, оорулар келбесин деп биринчи ушул жерде акчаларды жууп, анан мындай соодага чыгарчу экен да, жүгүртүүгө. Цяохэ Турфандан 10 километр батыш жагында жайгашкан. Ал эми Турфандан Үрүмчүгө чейин 300 километрден ашыгыраак жол. Бирок 45 мүнөттө эле тез жүрүүчү поезд менен жетүүгө болот.
Эгер байым десең жол сал деген Кытай макалынын иш жүзүндөгү үлгүсүн көрүүгө болот. Сооданын кызыгы кардарга, анын ичинде туристке болгон мамиле дайыма маңдай жылытат. 3 дает за 100. 120. 20 нету.他没有20对吧？ 鱼呀，全是Өлкөнүн келечегин көрөм десең жаштарын кара дегендей, Кытайдын мектептериндеги тартипти өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Сабак ортосу бары чыгып көнүгүүлөрдү жасашат. Бул алардын маалымат кабыл алуусун жакшыртат деп эсептешет. Балдар окуу жайынын ичи тышын жапа тырмак тазалап турушат. Кытай жаштайынан балдарын тазалыкка, дисциплинага үйрөтөт. Цинцзянды аралап жүргөндө жаңырган музыкаларынан, көрнөк жарнак аталыштарынан, элдердин сүйлөшүүлөрүнөн, интернет барактарынан сырткы бир маданияттын таасир этпегенин түшүнөсүң. Үрүмчи көп улуттун каада салты, жашоо образы, турмуш тиричилиги аралашкан, соода алакка өнүккөн мегаполис катары өнүгүп жатканы байкалат.